Assalamu alaikum. Бүгүнкү сөздү мен ушул головная боль, баш оору боюнча айтайын деп аткам. Причиналары эмне, кантип лечение кылса болот? Баш оорунун причиналарынан ушунча жылдан бери иштеп, эң основною бул шейно-затылочный мышцаларынын тырышканынан болот экен да. Где-то бир 70-80%. 10% давление көтөрүлгөндөн болот экен. Давление 140-тан, 130-тан ашса, кээ бир адамдарда ушу баш оору пайда болот да. Үчүнчү орунда бул где-то бир 4-5% бул багы ар түрлүү андай мээде бир шишиктер болсо, онкологический же бир кисталар болсо, же багындай ушундай нерселерден болот экен да. Анан кийинки орунда бул ар түрлүү мигрень деп коет, кластерный головная боль деп коет. Ушулардын айынан болот экен да, бир 2-3%. Анан где-то бир 1-2% бул багындай ар түрлүү инфекционный оорулардан температура көтөрүлгөндө ушундай баш оорулар пайда болот да. Мисалы үчүн воспаление пазух носа, лобный пазухи, гайморо пазухи, ушулар воспаление болсо ошо баш ооруга алып келет экен да. Ушундай. Анан баягы көбү сразу эле неврологко барганда, неврологторду багындай окутуп атканда, мисалы үчүн институттарда мындай өтө редкийларды да окутуп келет да. Ошолор анан мээде калып калат экен, врачтардынча, жаш врачтардынча, анча практикага, өзүнчө практика кылып баштай электергечи. Ошол мисалы үчүн барганда эле башым оорутат, бир жагы оорутат десе эле мигрень деп коюшат. Или там багындай сразу эле багы причина может быть там онкологические заболевания деп сразу эле барганда, мисалы үчүн башыңарда шишик болушу мүмкүн деп томографияларга жөнөтүшөт. Бул причинасы көбүнчө 70%, 80%ке чейин ушул шейный отдел позвоночника экен да. Ушулордогу булчуң тарамыштар тырышып, анан тырышкандан эде позвоночный артерия деген өтөт да. Ошону кысып койсо мээге жакшы кан барбай калат биринчиден. Кислородное голодание болгон үчүн мозг. Анан ушу баш ооруга алып келет. Плюс кайта мээдин ичинен баягы вена менен кан түшүш керек, ылдыйча. Жаңы кан киргенде обмен веществ болуп, кайта ошол отработанный кан кайта вена менен түшүш керек. Түшүп атканда дагы ошол булчуң тарамыштардын арасы менен өтөт да веналар. Ошолорда жерде тырышкан булчуң тарамыштар болсо, ошо веналарда кысып коет да, анан жакшы кан түшө албай, баягы внутричерепной давление да көбөйөт да. Ошондон анан ошол баш оору пайда болот экен да. Ошон үчүн лечениясында дагы обязательно ошол андай соответствующий лечение алыш керек да. Массаж, буларга кайсылар жардам берет? Именно ошо проблема шейного отдела позвоночника болсо. Массаж, иглотерапия, керек болсо блокадаларды алыш керек. И плюс ошону менен кошо физиолечение жакшы жардам берет. Плюс лекарственное лечение тоже кошо алып кетиш керек. Эмне дегенде, ал баягы массаждан езилген булчуңдар оорутуп, воспаление башталат да, асептический. Ошолорду симптомдорун азайтып туруш үчүн противовоспалительный, нестероидный препараттарды колдонуш керек. Плюс ошо тырышып турган мышцаларды жазыш үчүн миорелаксанттарды колдонуш керек. Анан баягы тез восстановление болуш үчүн витамины группы В алып коюш керек. И плюс мозговое кровообращение улучшать үчүн препараты, расширяющие сосуды головного мозга, ошолорду колдонуш керек. Анан багындай ар түрлүү баягы гипоксияларга нагрузка туруштуктарды
бериш үчүн ноотропторду колдонуш керек. Вот ошондо комплексное лечение болсо, ошондо багындай баш оорулар кетет да. Анан бул только ошол дарылар менен болбойт. Обязательно мен айткандай массаж, иглотерапия, блокада, физиолечение, анан плюс лекарственный менен кошо болсо, анан ошол адам 1-2 жыл башы оорубай жүрөт да. А если баягы жөн эле дарыларды алып жүрө берсе, ал адамдын башы кайта ооруй берет да. Булчуң тарамыштар неге тырышат? Биринчиден бул причинасы шамалдагандан болот. Мисалы үчүн машина айдап атканда айнекти ачып алат, ар жак сквозняк болуп, шамал тиет, суук тиет, тырышып калат. Баня-саняга киргенде тоже булчуң тарамыштар шамалдап, сыртка чыкканда моюн, желкелерди баардыгын ооруп, 1-2 саат жылуу жерде отурбаса, кайта эле шамалдап калат да, кайта тырышат. Иш-пиш кылып тердеп, үйдө огороддо иштеп, талада там чөп чабып иштеп, кийин олар шамалдатып алат тоже. Природага чыгышат, мисалы үчүн арак-парак ичип алып, суукту билбей жүрө беришет да, кийин ооруп калышат. Ошондой. Анан экинчи себеби бул поза. Мындай түз болуш керек да, адам отурганда, басып жүргөндө мышцалардын, баштын оордугу омурткаларга чөт да. Эч кандай баягы нагрузка сезилбейт. Если адам отурганда мына бүкүрөйүп, басып жүргөндө бүкүрөйүп жүрсө, бүт нагрузка шейный мышцаларга чөт да, баштын оордугу постоянно под напряжением жүргөн үчүн анан ушулар тырыша баштайт да. Как будто бы сумканы мындай колуңар көтөрүп жүргөндөй болот да. Талып калат го жериңер. Ушундай болот да, анан ошого моюндагы постоянно бүкүрөйүп, эңкейип отурса, басса, компьютерде кечке ушунду бүкүрөйүп отура берсе, шейный мышцаларга нагрузка түшүп, тырышып, анан башты кысып, мээге кеткен кан тамырларды, кайта мээден чыккан кан тамырларды тосуп, блокировка кылып. Ошентип анан баш ооруларга алып келет да. Ушуну айтайын дегем.